Саламатсыңар балдар. Кан айлануу жана газ алмашуу деген теманы өткөн элек, ошол токтогон жерибизди улантабыз. Адаптация систем двойного кровообращения дейт. Двойной эки круг кровообращениянын дагы эмне адаптациялары карайбыз. Амфибий дейт, жерде сууда жашоочулар. Улеющик амфибий сердце трехкамерное дейт. Бакаларда же болбосо жерде сууда жашоочуларда эмне жүрөгү 3 камералуу экен. 2 предсердий же болбосо 2 дүлөөчөдөн жана 1 карынчадан турат экен. 2 дүлөөчө, 1 карынча. Желудочек качает кровь в разветвленную артерию, которая разделяет выход желудочка на кожно-легочный контур и системный контур дейт. Эмне карынча канды эмне бутактарга бөлүнүп кеткен эмне майда кичинекей дагы эмне кан тамырларга бөлүнгөн артерияга түртөт экен. Ал жактан болсо, который разделяет выход желудочка на кожно-легочный контур дейт. Андан кийин кан эмне териге жана эмне өпкөгө кетет экен. Ошондон териге өпкөгө жана эмне системный кан алмашууга кетет экен. Баягында азыр айткан элек, мына жүрөк эмне согот, соккондо могу амфибияны карасаңар, жүрөк согот, соккондо кан эмне легочно-кожный кровообращенияга өпкөгө жана териге дагы кетет. Ошол эле учурда эмне денедеги клеткаларга дагы кетет. Себеби буларда биздикиндей эки башка жүрөгү бөлүнгөн эмес. Жүрөгүн ичиндеги карынчасы эмне бир жолу эле соккондо ошол жактан аралашкан эмне өпкөгө дагы кетет. Кычылтек алуу үчүн, көмүрчүлүк газын чыгаруу үчүн, ошол эле убакта кычылтек берүү үчүн ткандарга дагы кетет. Биздин организмде болсо эмне жүрөгүбүздүн сол тарабынан, жүрөгүбүздүн оң тарабынан кычылтекти алуу, көмүрчүлүк газын берүү үчүн эмне өпкөгө кетет кан. Ал эми жүрөгүбүздүн сол тарабындагы кан, кычылтекке толгон, кычылтекке каныккан канды эмне ткандарга жөнөтөт. Амфибияларда, жерде сууда жашоочуларда жүрөк бир жолу соккондо карынчасынан чыккан кан дем алуу органдарына дагы кетет, анан клеткаларга дагы кетет. Под водой приток крови к легким почти перекрывается дейт эмне. Эгер мисалы бакалар суунун ичинде кантип өпкөсү менен дем алат? Сууда өпкөсүгө кирсе болбой калат да, туурабы? Суунун ичинде булардын өпкөсүнө демек кан баруу дээрлик токтойт экен. Себеби өпкөсүдө дем албайт да. Суунун ичинде булар бакалар эмне терси менен дем алышат. Рептилии дейт, булар сойлоочулар, рептилиялар. У черепах семьи ящериц сердце трехкамерное дейт. Эмне ташбакаларда, жыландар жана кескелдиктердин эмне жүрөгү эмне 3 камералуу экен. 3 камералуу болгондо эмне дедик? Жүрөгү бирок 2 предсердия и 1 желудочек. 2 эмне дүлөөчө жана 1 карынчасы бар экен, 3 камералуу. У аллигаторов, кайманов и других крокодилов перегородка частично или полностью разделяет желудочек дейт. Аллигаторлар, каймандар жана крокодилдерде бир тосмо бар экен, жүрөгүнүн эмне карынчасынын алдында. 3 камералуу да 1 карынчанын алдында. Ортосунда бир аз тосмо бар экен, ал жарым жартылай же толук бойдон эмне жүрөгүнү эмне карынчасын адамдарыкындай 2ге бөлөт экен. 2 оң жана сол карынча кылып. У рептилий двойное кровообращение дейт. Эмне сойлоочуларда двойное кровообращение, кан айлануу 2 бөлүктөн, көпкөгө өзүнчө, клеткаларга өзүнчө айланат экен. С легочным кругом, легким и системным кругом. Өпкөгө легочный круг деп коет, өпкөгө кеткен өпкө менен кан айланууну. Жана эмне системный круг болуп 2ге бөлөнөт экен. 2 кан айлануу системасы бар экен. Анан бая кайталап коеюн, өтө маанилүү. Биз өткөндөгү эндотермдик жаныбарлар жана эмне экзотермдик жаныбарлар деп. Эндотермдик жаныбарлар эмне денесин өзү жылытат, экзотермдик жаныбарлар эмне
айнына чөйрөсүнө карата эмне алардын эмне дене температурасы алмашат дедик. Рептилия менен амфибиялар эмне хладнокровныйлар туурабы, экзотермдик болуп калат. Булардын эмне каны, булардын температурасы айнына чөйрөсүнө карата эмне өзгөрөт экен, хладнокровный. Ал эми жаныбарлардыкы жана эмне чымчыктардыкы жана адамдардыкы айнына чөйрөгө карата өзгөрбөйт. Өздөрүнүн температурасын биз өзүбүз сактоо үчүн бизге эмне көп кычкылтек керек. Ошон үчүн дагы биздин жүрөгүбүздүн бир тарабы кычкылтеги аз болгон канды өпкөгө жөнөтөт, экинчи тарабы кычкылтеги өтө көп болгон кычкылтеги канды эмне клеткаларга жөнөтөт. Анан клеткаларда эмне баягындай көмүр күйгөндөй эле жеген тамагыбыз күйүп, биздин организмибиз өзүн өзү жылытат. Ал эми сойлоочуларда жана эмне жерде сууда жашоочуларда булар экзотермдик да, холоднокровный, муздак кандуу жаныбарлар. Булар өздөрүнүн денесин өздөрү эмне булардын температурасы айнына чөйрөнүн көз каранды. Ошон үчүн булардын клеткалары азыраак эмне кычкылтек талап кылат. Ошон үчүн дагы булардын мисалы дүлөйчөлөрү карасаңар толук бөлүнгөн эмес, бизки толук бөлүнгөн. Дүлөйчөлөрүндө кычкылтеги аз кан менен кычкылтеги көп кан аралашып кетет дагы. Клеткаларга эмне биздикине караганда азыраак кан барат да. Мисалы сойлоочулардыкында мындай тешиги бар дедик, ал эми амфибиялардыкы эмне аралашып кетет дедик. Эми карагыла, млекопитающие сүт эмүүчүлөр, сүт эмүүчүлөрдүн эмне жүрөк кан тамыр системасын карайбыз. О, Д, О, К, өпкө, С, Д дегенбиз. Бул эми эң алгач бир жүрөктүн эмесин карап келеличи. Жүрөктү карагыла. Сүт эмүүчүлөрдүн жүрөгү эмне 4 камерадан турат. Bir kamera hazır. Bir kamera karagıla. Onda ikinci kamerası, ikinci bölügü. Onda bolup üçüncü bölügü. Onda 4. 4 kameradan turat da özüncü bölüktөн turat. Эми мындай айтканда карайбыз. Азыр жакшыраак башка сүрөттү карайбыз. Макул, ушул сүрөткө карагыла. Правый предсердие дейт. Эмне оң эмне предсердие дүлөйчө. Оң дүлөйчө bir камера. Бул жагында жүрөктүн эмне жүрөгүбүздүн сол тарабында левый предсердие, сол дүлөйчө бар. Андан кийин асты жагында эмне бар? Оң карынча бар. Андан кийин ошол эле жанында эмне оң дүлөйчө бар. Демек биздин жүрөк 4 камерадан турат. Булардын ортосунда мындай клапандар, атрия деп айтып коет. Термин болсо керек, атриовентрикулярный. Дүлөйчө менен эмне карынчанын ортосундагы клапандар болот. Ушулардан бири-бирине канды өткөрбөй, өтүп өтпөсүнө эмне жардам берип турган эшиктери да, клапандары бар. Анан карынчадан чыкканда дагы клапандар бар. Эми жүрөктүн структурасы ушундай. Жүрөккө кан келип куюп чыгып турат. Мисалы жүрөктүн оң тарабынан эмне кычкылтеги аз кан келет. Эң дүлөйчөгө келип куюп, дүлөйчөнүн карынчага өтүп, ал эми сол тарабынан кычкылтеги көп кан келип, дүлөйчөгө толуп, дүлөйчөнүн карынчага толуп, эки жактан толгондон кийин андан кийин эмне жүрөк бир жолу соккондо жүрөктүн эки тарабынан тең, жүрөктүн бир тарабы эмне өпкөгө, оң тарабы өпкөгө канды жөнөтөт. Ал эми сол тарабы эмне клеткаларга кычкылтеги көп канды жөнөтөт. Жүрөктүн структурасынын түзүлүшүн билип алгыла, эми баягы жерге баралы. Жүрөктөгү эмне кандын жылуусу карагыла, сүт эмүүчүлөрдүкү. О, Д дегеним оң дүлөйчө. Оң дүлөйчөгө клеткалардан кан келет, веналар менен кан келет, оң дүлөйчө. Оң дүлөйчөгө толгондон кийин кайсыга өтөт? Оң карынчага өтөт.
мынтип коелу. Сүрөтүн чийип коеюн. Карагыла. Эми жүрөккө оң дүлөөчө дедик, эң алгач клеткалардан эмне оң дүлөөчөгө кан келет, оң дүлөөчөгө толот, андан кийин оң дүлөөчөнөн өтүп эмне оң карынчага, ОК деген оң карынчага толот, кан. Оң карынчадан өпкөгө бир жолу соккондо эмне карынчадан чыгып өпкөгө кетет каны. Өпкөдө кычкылтекке каныккандан кийин кан эмнеге келет? Эмне сол дүлөөчөгө келет. Сол дүлөөчөгө келип толуп, сол дүлөөчөнүн оң карынчага өтүп, оң карынчадан сол карынчага өтүп, сол карынчада толуп эмне жүрөк соккондо эмне дене клеткаларына кан кетет, кычкылтекке каныккан кан кетет. Демек бир убакта жүрөктүн бир тарабынан кычкылтектеги аз кан өпкөгө, ал эми дагы бир тарабынан эмне кычкылтекке каныккан кан клеткаларга кетет. Эмне үчүн биздин денебизде эмне кычкылтеги аз кан менен кычкылтеги көп кан эмне аралашпайт? Себеби биз эндотермдик, өзүн өзү жылыта турган жаныбарларга киребиз, баягындай карышкыр, бөрү, сүт эмүүчүлөр жана эмне чымчыктар өзүн өзү жылыта турган жаныбарларга керек. Булар өзүнүн температурасын сактоо үчүн эмне кычкылтек керек. Мисалы, оттагы кычкылтек болсо күйбөй калат, ошондой эле биздин кычкылтек менен биздин денебизде жеген тамагыбыз эмне энергия болот, жылуулук пайда кылат, бизге энергия жасалат да кычкылтектин жардамы менен. Ошон үчүн биздин денебизде жүрөгүбүздө эки кан, эки башка кычкылтеги аз кан менен кычкылтеги көп кан бирикпейт. Кычкылтеги көп кан гана эмне биздин клеткаларга барат. У млекопитающих и птиц четырехкамерное сердце с двумя предсердиями и двумя желудочками дейт. Сүт эмүүчүлөрдө жана эмне чымчыктарда 4 камералуу жүрөгү бар дейт, 2 предсердий, 2 дүлөөчөсү жана 2 карынчасы бар дейт. Левая сторона сердца перекачивает и получает только кровь, богатую кислородом дейт. Жүрөгүбүздүн баягындай эле тарттым, жүрөгүбүздүн сол тарабы бөлүп коелу. Жүрөгүбүздүн сол тарабы левая сторона дейт. Левая сторона өзүнүн сол жагы, левая сторона эмне богатый кислородом дейт. Өпкөдөн келген кычкылтеги көп канды өзүнө алат дейт. Ошондой канды гана өзүнө алат экен, ошондой кан келип турат экен. Ал эми правая сторона перекачивает только кровь с низким содержанием дейт. Эмне ал эми жүрөгүбүздүн оң тарабы эмне клеткалардан келген кычкылтеги аз канды алат жана аз канды ошол канды эмне өпкөгө жөнөтөт. Демек, оң тарабы кычкылтеги аз канды алып өпкөгө жөнөтөт экен, ал эми жүрөгүбүздүн сол тарабы өпкөдөн кычкылтеги көп канды алып клеткаларга жөнөтөт экен, Млекопитающие и птицы являются эндотермами и требуют больше кислорода, чем эктотермы дейт. Биздин сүт эмүүчүлөр жана эмне чымчыктар эндотермалар болуп саналат дейт. Эндотермалар эмне өзүнүн денесинин жылуулугун өзү контролдойт. Айланып жүргөн температурасы өзгөрүп кетсе, биздин температурабыз өзгөрүлбөйт, өзүнүн температурасын өзү контролдоп турат. Булардын ошол температурасын контролдоо үчүн эмне көзөмөлдөө үчүн көбүрөөк эмне көп кычкылтек керек экен. Ал эми эктотермалар булар сырткы чөйрөдөн көз караганда сыртта суугураак болуп кетсе денеси муздайт, жылуураак болуп кетсе денеси жылып, буларга бирок
биздикиндей көп кычкылтек керек эмес, Скоординирование цикла сердечных сокращений помогает работе двух кругов кровообращения дейді. Ошол жүрөгүбүздүн өзүнүн эмне пландалган координациялык координирование эмне айлануусу циклы эмне эки круг кровообращениянын эмне өз нугунда жүрүүсүнө эмне жардам берет дейт да. Мындай пландалган туура жүрүүсүнө, өз нугунда жүрүүсүнө, каныбыздын өз нугунда айлануусуна жардам берет дейт. Кровь начинает течь, когда правый желудочек перекачивает кровь к легким дейт. Эми качан неменен баштайбыз? Правый желудочек дейт, оң карынча качан жүрөк канды түрткөндө эмне кан эмне өпкөгө барат экен, В легких кровь загружается оксиген и загружает карбоноксид. Выгружает. Анан жүрөгүбүздүн оң карынчабыз эмне жүрөктөн оң карынчабыздан кан чыгып өпкөгө барат экен. Өпкөгө барганда каныбыз эмне кычкылтекти алып көмүрчүл газын чыгарат, анан көмүрчүл газын сыртка чыгарып беребиз. Анан кычкылтекке толгон кан өпкөнөн эмне богатый кислородом кровь из легких поступает в сердце дейт. Өпкөнөн кайра жүрөккө келет. Жүрөктүн кайсы тарабына келет? Жүрөктүн сол тарабына келет. Биринчи сол дүлөйчөгө келет, андан кийин сол дүлөйчөдөн сол карынчага өтүп, анан жүрөктө ага бир соккондо сол карынчадан аорта менен клеткаларыбызга кычкылтекке толгон кан кетет экен. Аорта снабжает сердце кровью через коронарные артерии. Эми жүрөк өзү согуп атат да, жүрөк канды түртүп турат да, жүрөктүн өзүнүн иштебеси үчүн дагы эмне жүрөк өзүнүн иштебеси үчүн энергия алуу үчүн дагы буга эмне кычкылтек керек, Ошол кычкылтек менен жүрөктө эмне аортадан чыккан эмне коронарный артериялар жүрөктү өзүн өзү кычкылтек менен камсыздап турат. Кровь возвращается к сердцу через верхнюю полую вену, дезоксигенированная кровь из головы, шеи, верхней конечности и нижней. Эми клеткабызга кычкылтек бар да кан менен. Эми ошол кан кайра жүрөккө келип, анан жүрөктөн өпкөгө өтүп кычкылтекке толуп айланып туруубуз керек да. Ошон үчүн эми клеткаларыбызга кычкылтектин берген кан эми жүрөккө кантип келет? Жүрөккө ошол жактан веналар аркылуу келет, Жүрөккө үстү жактан верхняя полая венанын вена аркылуу эмне кычкылтегин берген кычкылтеги аз, дезоксигенированный кан кровь эмне баштан, моюндан жана үстүнкү эмне муундардан, конечностьтен, кол немелерибизден эмне немелерибизге кычкылтегин берген кан верхняя полая вена аркылуу жүрөккө келет экен. Ал эми кычкылтегин берген клеткаларга берген кан денебизден, асты жагы денебизден жана курсак неме жагыбыздан жана астыңкы буттарыбыздан кан эмне нижняя полая вена аркылуу эмне жүрөккө келет экен. Верхняя полая вена аркылуу эмне баштан, колдорубуздан чыккан кан келет экен, моюндарыбыздан кычкылтегин берген кан келет экен, нижнийден денебизден, баягы астыңкы бөлүгүбүздөн келген кан нижний полая вена менен эмне жүрөккө келет экен. Верхняя полая вена и нижняя полая вена впадают в правое предсердие. Верхняя полая вена менен нижняя полая вена эмне оң дүлөйчөгө куят экен. Бүт канды топтоп келип оң дүлөйчөгө, бүт канды эмес, белгилүү бир канды тез эмне куюп турат, куят экен. Эми карагыла сүрөттү. Биринчи моюктан баштайбыз. Оң карынча карагыла. Жүрөктүн структурасы бул жүрөк, 4 камералуу, оң карынча, сол карынча, оң дүлөйчө, сол дүлөйчө. Бул жакта өпкөбүз, эки өпкөбүз, анан бул жакта үстүнкү бөлүгүбүз, колдорубуз, төш жак, эмне ол эмне ийиндерибиз, анан эмне колдорубуз, ийиндерибиз, анан баш, моюндарыбыз. Бул жакта асты жагыбыз, белибизден мындай ылдый жак экен, буттарыбыз. Ошол жакта эми кандын айлануусу денебиздеги.
Birden başlayız, karayız. 10 дүлейчө дейт. Жок, 11 экен бул, 11ден баштайбыз. 10 карынча. 10 карынчадан кандын айлануу системасын баштайбыз. Перекачивать кровь в легкие. 10 карынчага кан толуп, 10 карынча жүрөгү соккондо 10 карынчадан эмне кан өпкөгө кетет экен. Өпкөгө барып, эмне кычкылтекти алып, көмүрчүл газын алып, кычкылтекке каныккан кан эмне кайра эмне кылат? Кайра топтолуп, эки көздөн тең эмнеге келет? Сол дүлейчөгө келет. Сол дүлейчөгө кан толуп, сол дүлейчөнүн эмне? 5 сол карынчага өтөт. Эми жүрөк соккондо сол карынчадагы кычкылтекке каныккан кан эмне? Карагыла. Кычкылтекке каныккан кан, мен стрелканы карагыла. Эмне биздин үстүнкү бөлүгүбүзгө дагы эмне, астыңкы бөлүгүбүзгө дагы эмне кетет экен, кан. Кычкылтекке каныккан кан барып, бул жердеги клеткаларга эмне кычкылтекти берет. Ал эми көмүрчүл газын алат, кычкылтек менен камсыздап, эндотермалда өзүнө өзү жылытуу үчүн кычкылтек керек, көп кычкылтек талап кылабыз тамакты, ашты күйгүзүү үчүн. Үстүнкү бөлүгүбүзгө да, астыңкы бөлүгүбүзгө да кычкылтек жетип, кычкылтекти берип, бул жерде көмүрчүл газын алып, баш жагыбызда да көмүрчүл газын алып, үстүнкү бөлүгүбүздөгү кан эмне? Верхняя полая вена менен жүрөктүн оң дүлейчөгө келет экен. Ал эми астыңкы бөлүгүбүздөгү кан эмне? Нижняя полая вена менен эмне? Дүлейчөгө келип куят экен. Ошол жерден анан кайра эле оң карынчага өтүп, ушундай цикл эмне айланып турат экен. Карагыла кандай татаал, бир жагы татаал, бир жагы эмне? Өзгөчө бир кан айлануу системабыз. Ушул схеманы билип алгыла, өтө керектүү деп анан ЖРТ олимпиадаларда өтө керек болуп калат. Ушул схеманы чийип, ой жүгүртүп, ушунун айлануусун кантип айланат, ушуну билип алгыла сөзсүз керек болот. Негизи эле жашооңор деле керек болуп калышы мүмкүн. Бул жерде жүрөктөн канды алып чыгып ташыган кандар, кан тамырлар эмне? Артериялар дейбиз, жүрөккө канды алып келген кандарды эмне? Кан тамырларды вена дейбиз. Бул жерде көбүнчө артерияда эмне? Демек жүрөккө канды жүрөктөн чыгып кетип атат да, көбүнчө артерияда эмне? Кычкылтекке каныккан кан жүрөт, ал эми венада кычкылтеги аз кан жүрөт. Бир гана өпкөгө кеткен артерия, веналарда тескери. Мисалы жүрөккө канды алып келген легочный артерия дейт, карасаңар, өпкөнөн канды алып келген артерияларда эмне? Бул жагында кычкылтеги көп экен. Андан могу экини карасаңар, жүрөктөн канды алып чыккан артерияларда эмне? Өпкөгө алып чыккан артерияларда эмне? Кычкылтеги аз кан. Бир гана ушул жер башыңарды айландырбасын, карагыла. Могу жактагы артерияларда кычкылтекке каныккан, кычкылтеги көп кан. Ал эми өпкөгө кеткен жана өпкөнөн келген артерияларда эмне? Башкача экен, өпкөгө бараткан кан артерияларда эмне? Кан кычкылтеги аз кан ташылат. Ал эми өпкөнөн жүрөккө келаткан артерияларда кычкылтеги көп кан ташылат. Ушуну билип алгыла, башыңарды айланып алсын. Жалпы республикалык тесттерде, мондай СОМОнун тесттеринде могул мисалы сүрөт берип, мисалы могул артерияда кандай кан ташылат, же болбосо легочный артерияда кандай кан ташылат десе, кычкылтеги көп кан деп адашпагыла да. Өпкөгө бараткан артерияларда кычкылтеги аз кан. Себеби ал өпкөгө барып кычкылтекти алуусу керек. Ал эми өпкөнөн жүрөккө келаткан артерияда эмне? Кычкылтеги көп кан болот. Алмаштырып алат, жакшы билип алгыла ушуну. Андан кийин жүрөктө ушундай анан клапандар болот. Жүрөктүн карагыла дүлейчө менен карынчанын ортосунда клапан болот. Жүрөк соккондо, мисалы бир жолу соккондо, могул жүрөктүн үстүндөгү клапандар, карынчадагы клапандар
карынчанын аортага өткөн клапандар, артерияга өткөн клапандар ачылып, кан бияка түртүлөт. Жүрөк соккондо жүрөк кан артына кайра кайтып кетпеш үчүн моякта эмне атриовентрикулярный дүлөөчө менен карынчанын ортосунда карагыла эмнелер бар, клапандар бар. Бул клапандар жүрөк соккондо жабылып, жүрөк кандын артка кетип калуусунан сактайт. Ал эми бул жүрөк карынчанын артерияга, аортага өткөн жердеги клапандар болсо, булар болсо эмне жүрөк шалдайганда, жүрөккө кан толуп атканда, бул жактагы кан кайра артка кайтуусуну эмне алдын алат. Буюрса алдыда көрөбүз. Сердце млекопитающего дейт, эми сүт эмүүчүлөрдүн жүрөгү. Более пристальный взгляд на сердце млекопитающих позволяет лучше понять двойное кровообращение дейт. Эми дагы да тереңирээк, жакшыраак ой жүгүртүп караганыбыз эмне сүт эмүүчүлөрдүн жүрөгүнө дагы да ой жүгүртүп караганыбыз алардагы эмне двойное кровообращение дагы да жакшы түшүнүүгө жардам берет дейт да. Правая сторона биздин оң жагыбыз эмне жүрөгүбүздүн оң тарабы эмне кан кычкылтеги аз болгон канды эмне өпкөгө түртөт, өпкөгө жөнөтөт. Ал эми өпкөгө жөнөтөт. Ал эми өпкөдө газ обмен, газ алмашуу болот, кычкылтеги көмүрчү газ алмашат. Ал эми сол тарабыда, жүрөгүн сол тарабы өпкөдөн келген эмне кычкылтеги көп канды алып, эмне клеткаларыбызга, денебизге жөнөтөт. Жакшыраак жүрөктүн өзүнүн структурасын карагыла. Адамдын жүрөгүндө ушундай эле. Ушул схеманы тартып, чийип билип алгыла. Жүрөгүбүздүн эки тарабы. Жүрөк бир аз сол тарабыда болот, адам төшүбүздүн. Бир жолу карап коелук. Нижний полая вена менен астыңкы бөлүктөрүдөн, ал эми үстүнкү бөлүктөрүнөн верхняя полая вена менен кан эмне эң алгач немеге топтолот, оң дүлөөчөгө топтолот. Жок, оң дүлөөчө менен ичине кирет да, топтолот. Жүрөгүбүздүн оң тарабына топтолот. Анан оң дүлөөчө жыйрылганда, кысылганда, мундагы кан бар эмне бияка оң карынчага өтүп, оң карынча канга толот. Анан эми сол тарабыбызга кычкылтеги толгон кан келип сол дүлөөчөгө толот, сол дүлөөчөнүн бияка толуп, эки жагына төлүп, сол дүлөөчө кысылганда бүт кан эмне көп кан эмне бияка өтөт. Демек анан жүрөк толот, жүрөк толгондо анан жүрөк согууга даярданат да. Жүрөк толуп, жүрөк кысылганда эмне жыйрылганда, жүрөктөгү кан баары эмне оң тарабыбыздан өпкөгө кетет, анан сол тарабыбыздан аорта менен клеткаларга кетет. Ошол жүрөктөгү кан жыйрылганда, мисалы бул жерге кан толот го, карынчагачы. Карынчага толгон кандар кайра артка кайтып кетпеш үчүн могу клапандар эмне жабылып калат. Могу клапандар азыр ачык турат го, жүрөк соккондо бул эки клапан жабылып калат да, эмне жүрөк кандын артка кетпөсүн камсыз кылат. Түшүндүңөрбү? Анан качан эми атриовентрикулярный клапандар деп коет буларды. Булардын кызматы ушундай. Карынчадан жүрөк соккондо карынчадан кайра кан эмне артка кайтып кетпөсү үчүн, дүлөөчөгө кайра өтүп кетпөсү үчүн эмне булар эки клапандар эмне жабылып калат. Булардын кызматы ушундай. Ал эми бул жерде дагы клапандар бар. Артерия менен карынчанын же болсо бул жүрөктүн сол тарабындагы эмне аорта менен карынчанын ортосунда дагы бир клапандар бар. Булар жүрөк согот, соккондо ачылат, кан кетет. Ал эми кайра жүрөккө кан толуусу керек да. Кычкылтеги аскан клеткалардан келген кан толуусу керек да. Ошол толгондо сол үчүн жүрөк шалдайганда же болсо жүрөк чоңойгондо эмне бул кан тамыр, бул клапандар жабылып, бул жактагы өпкөгө кеткен клеткаларга кеткен кан кайра артына кайтып кетпеш үчүн булар жабылат. Булар жабылып калганда эмне бул жактагы кан кайтпайт дагы, карынчага эмне дүлөөчөнөн кан кирип куюлуп турат. Түшүнбөсөңөр
Telegram kanaldan kayrılıp suragıla. Ошол жүрөктүн түзүлүшүн билип алгыла. Клапандардын аттарын полулумен клапандайт, атриовентрикулярный клапандайт. Кеттик кийинкиси. О, жүрөктүн адамдыкка окшойт. Адамдын жүрөгүбүз мисалы бир аз сол тарабыда. Ошол жерде эле предсердийлер бар. Жүрөгүбүздүн эмне карынчалары бар. Могу көк эмне? Полая вена бул. Андан кийин могу кызыл эмне? Көк болуп эмне веналар келип, үстүнө веналар келип куюп атат, дүлөйчөгө. Дүлөйчөнөн карынчага өтүп, карынчадан өпкөгө кетет. Андан кийин могу эмне кызыл болуп эмне? Аортан кетет, могу аорта менен эмне кызыл болуп булар денедеги клеткаларга кан, кычкылтек менен камсыздалган канды жеткирет. Силер дагы жакшы түшүнүңүз үчүн ушундай сүрөттөр менен эми жакшыраак түшүнсөңөр деп. Жүрөктүн эле жанында эки тарабында эмне өпкөлөрүбүз бар. Жүрөгүбүздүн астында эмне бар экен? Жүрөк өзү мындай эмне бир каптын ичинде турат. Бул жагы анча деле силерге маанилүү эмес. Сүрөтүн көрүп жакшыраак түшүнүп алгыла, жүрөктүн жайгашканын, жүрөктүн сырткы анатомиясын билип алгыла. Ошол жетет. Калган медицинада окуп калсаңар болсо, ошол жерде тереңирээк окусаңар окушуңар мүмкүн. Так, сырттан эле билген жетиштүү болсо керек силерге. Жүрөк мына ортосунан кескендеги эки тарабы. Бул эмне дедик? Бул жагыны оң эмне? Оң карынча, оң дүлөйчө. Бул жагы эми сол карынча, сол дүлөйчө. Сол карынчанын эмне? Аорта аркылуу клеткаларга кан кетет. Ал эми аорта жүрөгкө кан толуп, ичинде ушундай клапандар бар, карагыла, клапандар. Жүрөктүн мондай кескендеги, жүрөктүн ички анатомиясы. Сердце сокращается и расслабляется в ритмическом манере, называемом сердечным циклом дейт. Жүрөк сокращается, жыйрылат жана расслабляется, шалдаят өзүнүн бир ритми менен. Жүрөк бирдей өзүнүн ритми менен эмне жыйрылып шалдайып турат, же болбосо толуп кысылып турат. Ошону сердечный цикл дейт экен, жүрөктүн циклы дейт экенбиз. Жыйрылуу же болбосо кысылуу, жүрөктүн кысылуусу, соккон согуусу да эми жүрөктүн жыйрылуусу же кысылуу фазасы систола деп аталат экен, деп аталат экен. Ал эми шалдаюусу же болбосо толуусу, канга жүрөк толуусу, толуп туруп согот да. Толуусу диастола дейт экенбиз. Артериальное давление, артериалдык давление эмне? Биз кан басымды өлчөйбүз го. Ошону эми ошондо эмнени өлчөйт экен? Артериальное давление барабар эмне? Систолический жана диастолический. Кан басымды өлчөбүзгө, артериалдык давлениябызды өлчөгөнүбүздө эмнени өлчөйт экенбиз? Систолическийди да, анан диастолическийди өлчөйт экенбиз. Мисалы 120га эмне? 70 деп коет. 120 да демек систолический болот, 70 диастолический болот. Сердечный цикл дейт. Жүрөктүн циклы эми карагыла. Бирден дүлөйчө менен карынчалардын диастоласы. Эң алгач эле дүлөйчө менен карынчалардын диастоласы. Могул боз болуп турган эмне? Жүрөк 0,0 эмне? Орточо 0,8 секундада эмне? Жүрөк бир жолу эмне? Согот туурабы? Ушул 0,8 секунданын ичинде эмне кандай өзүнүн жүрөктүн ритми жүрөт. Карагыла. Дүлөйчө менен карынчалардын диастоласы, демек диастола, демек булар шалдайып атат. Жүрөк толуп атат канга. Кан клеткалардан келип дүлөйчөгө өтүп, анан дүлөйчөнүн карынчага өтүп, дүлөйчөнүн карынчага өтүп, эки жактан толуп атат. Бул жакта кычкылтеги аскан, бул жакта кычкылтеги көп кан. Жүрөк толуп атат. Ошол толуусу, жүрөктүн шалдаюусу 0,4 секунданы алат экен. Анан
0,4 секунд болду. Андан кийин эмне болот экен? 0,1 секунд эмне болот экен? Дүлөөчөлөрдүн систоласы, карынчалардын диастоласы. Дүлөөчөлөр өздөрүндө кан жыйрылып, эмне ичиндеги канды бүт баарын эмес, эми ичиндеги кандын көпчүлүгүн эмне карынчага өткөрүп берет экен. Карагыла. Карынчаларга өттү. 0,1 секунд талап кылат экен. Андан кийин карынчаларга өттүк, жүрөк толду да. Эми жүрөк согууга даяр, жүрөк канды аорталарга, артерияга өткөрүүгө даяр. Андан кийин 0,3 секунд эмне секундта жүрөк толгондон кийин жүрөк эмне согот экен. Ошол согуп кайра бул диастолага кайра толуу абалына келгиче 0,3 секунд өтөт экен. 0,3 секунд жүрөк жыйрылат экен. Жүрөк соккондо ичиндеги кан, бул могул клапандар, карагыла, клапандар жабылып, кайра дүлөөчөгө кан кирбей, ичиндеги кан толук бойдон эмне өпкөгө, оң тарабынан өпкөгө, сол тарабынан аорта менен клеткаларга кетет экен. Бул жабылганда ошол эле убакта эмне бул жактан дүлөөчөлөр толо баштайт, Жүрөк ушинтип согуп, анан кайра ичиндеги кан кетти да, эми кайра толуп дагы канды алып жөнөтүүбүз керек да. Ошон үчүн анан кайра өзүнүн циклын ушинтип дагы толуп баштайт экен. Ушул цикл эмне айланып турат экен. Карагыла, ушуну маани берип, сүрөтүн чийип жаттап алгыла. 0,4 дүлөөчө менен карынчалардын диастоласына же болбосо шалдаюусуна кетет экен. 0,1 секунд эмне дүлөөчөлөрдүн систоласына, карынчалардын кетет экен. Жүрөк толгондон кийин анан жүрөктүн жыйрылуусуна 0,3 секунд кетет экен. Жалпы болуп 0,8 секунд. Акта карынчалардын диастоласы жана дүлөөчөлөрдүн, карынчалардын систоласы жана дүлөөчөлөрдүн диастоласы дейт. Кара 3кө бөлүптүр. 3-үчөөнү жазып, сүрөтүн тартып, секундаларын эме кылып жаттап алсаңар жакшы болот. Секундаларын коюп. Өтө керектүү олимпиадаларда келип калышы мүмкүн, өзүңөргө дагы керек болот го дейм. Өтө керектүү, маанилүү жерлеринен өтө маани бергиле суранчы. Частота сердечных сокращений дейт, эми жүрөктүн кагышы да, частота ылдамдыгы. Также называем пульсом дейт, частота сердечных сокращений эмне? Пульс, жүрөктүн согуусу дейм, ошону пульс деп коет экенбиз, Жүрөктүн кагуусуну, жүрөктүн согушуну пульс деп коет экенбиз. Это мисалы колубуздун кан тамырларын кармап жүрөктүн согуусун же болбосо бир сааттар бар, жүрөктүн согуусун пульсту өлчөй турган. Это количество ударов в минуту дейт. Пульс деп эмне? Жүрөк бир минутада канча жолу сокконун эмне айтат экенбиз, Ошо пульс деп коет экенбиз, Бир минутада жүрөк канча согот. Ударный объем – это количество крови, перекачиваемого за одно сокращение дейт. Ударный объем деп эмне? Жүрөк бир жол ударный объем деп бир жолу жыйрылгандагы чыккан канды айтат экенбиз. Ушу жүрөктөн чыккан канды айтат экенбиз. Сердечный выброс дейт экенбиз, это объем крови, закачиваемый в системный кровоток за минуту и зависит как от частоты сердечных сокращений, так и от ударного объема дейт. Ударный объем кандын саны дедик, жүрөк бир жолу соккондогу чыккан кандын саны. Ал эми сердечный выброс деп ударный объемду кандын саны дедик, Ал эми сердечный выброста канча кан чыгат, Объем крови, закачиваемый в системный кровоток. Системный кровотокко кайсыл системалык канал, системный кровотокко кайсыл жүрөктүн кайсыл тарабы кан жөнөтөт эле? Жүрөгүнүн сол тарабы, мындай айтканда, сердечный выброс жүрөгүбүздүн сол тарабы бир минутада канча кан жөнөтөт, канча кан түртүп чыгарат. Ошону эмне? Сердечный выброс деп коет экенбиз да. Зависит от жүрөктүн канчалык эмне согуусунан дагы жардам көрсөткөн экен. Ошол эле убакта жүрөктүн кантип согуусунан дагы эмне жүрөк көбүрөөк толуп согуп атабы же аз эле толуп тез согуп атабы, ошонусунан дагы зависит эткен. Ударный объем жүрөктөн чыккан кандын саны, ал эми сердечный выброс эмне? Системный кровоток, же болбосо клеткаларыбызга кеткен
чыккан кандын объему экен. Клеткаларга эмне жүрөгүбүздүн сол тарабынан кан кетет туура, ошол жактан чыккан кандын эмне объему. 4 клапана предотвращают обратный ток крови в сердце дейт. 4 клапан кандын кайра артка кайтып кетүүсүн эмне сактайт дейт. Бая айтып өттүм, атриовентрикулярный, атрио дүлөөчү, анан вентрикулярный карынчанын ортосундагы клапандар. Клапаны разделяет каждое предсердие и желудочек, дүлөөчө менен карынчаны бөлүп турат. Полулунные клапаны контролируют кровоток в аорта. Полулунный клапандар эмне аорта менен аорта жана легочный артериялар менен аорта жана жүрөктүн легочный артерия жана жүрөктүн ортосундагы эмне канды бөлүп турат экен. Звук бая могул клапандар бая айтып өттүм. Атриовентрикулярный клапандар булар. Дүлөөчө менен карынчаны бөлүп турат. Бая кызматын айтып өттүм. Анан эмне могул клапандар булар эмне полулунный клапандар булар легочный артерия менен жүрөктүн оң тарабын, бирөөсү болсо аорта менен жүрөктүн сол тарабын эмне бөлүп турат. Кандын кайра артка кетип калуусунан сактайт булар. Звук сердцебиения тук-тук вызывается отдачей крови на атриовентрикулярный клапаны, а затем полулунный клапан дейт. Жүрөгүбүздө тук-тук-тук-тук же болсо лап-туп деген бир звуктар чыгат, карасак. Ошол звуктар, үндөр эмне бул клапандардын ачылып жабылгандагы үн экен. Биринчи тук дегени атриовентрикулярный клапандардын жабылганы экен. Ал эми экинчи дук дегени бул полулунный клапандардын жабылганы экен. Карагыла. Биринчи дук дейт, жүрөк. Дук дегенде эмне? Жүрөк тук дегенде жүрөк согуп, эмне могу атриовентрикулярный клапандар эмне жабылат экен да. Жабылганда ошо тук деген үн чыгат экен. Жүрөк сокту да, жүрөктө кан чыгып кетти. Чыгып кетип, анан жүрөктүн немеси токтогондон кийин, жүрөк чыгып кеткенден кийин, жүрөк кайра өзүнө кан алуу үчүн шалдайат. Шалдайганда кан артка кайтып кетпеш үчүн эмне полулунный клапандар жабылып, анан дук деген экинчи звук чыгат экен. Демек, тук деген атриовентрикулярный клапандардан чыккан үн экен. Дук деген эмне полулунный клапандардан чыккан үн экен. Ушулар жабылганда чыккан үн экен. Обратный ток крови через неисправный клапан вызывает шум в сердце дейт. Эгер кан артка кайтып кетсе, же неме болупчу, клапандардын жакшы иштебөөсүнөн кан артка кайтып кете турган болсо, бул эмне жүрөктөгү бир шумга алып келет экен. Сердечный шум деп коет го, шум в сердце деп коет. Ушундай бир көйгөйгө алып келет экен да. Баягы мисалы могу клапандар жакшы иштебей калса, жүрөктөгү кан эмне кан кайра артка кайтып кетсе, ушундай сердечный шум, жүрөктөгү шум алып келет экен да, шумга. Жүрөк сокконго тук деш керек да, клапандар жакшы ачылып ачылбай болсо, демек шум пайда болушу мүмкүн да, мындай гүрүлдөп же башкача болуп, же үндөрү башкача болуп. Поддержание ритмического биения сердца дейт. Эми ошол жүрөктүн ритм менен согуусуну ушул көзөмөлдөө кароо да. Көзөмөлдөп бирдей калыпта туруусу. Ушул жерден сабакты токтотолу, анда ушул жерден баштап кийинки сабакты улантабыз. Кийинки сабакта улантабыз балдар.
болуп турганда ушул сабактарды карап бүтүргүлө. Өзүңөр китептерден кошумча Taylor деген орусча китеп бар. Кыргызча китептерден маалыматтарды топтоп жакшылап окугула. Экзамендерде бир эле өткөндөрүбүзгө карабай башка тереңирээк башка источниктерден дагы булактардан дагы тесттерди экзамендерди алуубуз мүмкүн. Жакшыраак даярдангыла.